Саламатсыздар урматтуу Москва шаарындагы мекендештер жана ошондой эле Тез базар жана Москва YouTube каналынын көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Өзүңүздөр билгендей эле мындан алдын биз өзүбүздүн жеке ишкерлерди колдоо максатында көптөгөн рекламаларды тартып баштаганбыз. Азыркы учурда биздин дагы бир жеке ишкер менен сиздерге тааныштыра кетебиз. Бул жерде Тимурлан байке менен жана Рахман байкенин алдында турабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Жакшы. Ана келип жакшы шүгүр. Рахман байке, өзүңүздүн кандай жеке ишкерсиз, эмне жумуш кыласыз, кандай бизнес тууралуу өзүңүз эле кеңири маалымат айта кетиңизчи. Мен өзүм тууралуу ошол атым Рахман. Мен Москвага келип ошол такси сферада иштеп, уже таксинин кандай экенин түшүнүп көп жыл иштедик таксиде. Таксопарк аштык. Ушул 24-жылы марттан баштап иштеп келебиз. Таксопарк иштеп келебиз, ороз айында эле. Азыркы күнгө чейин уже 7 ай өттү. 7 айда жакшы, Аллага шүгүр. Эч кандай кыйынчылык жок десек да болот. Өзүңүздүн таксопаркыңыздын условиялары тууралуу айта кетиңизчи. Биздин мекендештер үчүн кандай жеңилдиктер бар? Например, көп таксопарктарда кээ бир документтеринен баягы регистрация боло албай кыйналат, же болбосо кисарт ача албай кыйналат. Ошол тууралуу кандай биздин мекендештерге жардам бар? Эми таксопарк бул ачкандан кийин сөзсүз түрдө ошол нерсеге көңүл буруш керек экен. Таксопарк ачканга чейин эле мен таксист болуп иштеп жүргөндө, который мен кыйналган нерселерди мен азыр таксопарк ачкандан кийин ошону жеңилдеттим да. Себеби баштан өткөн, түшүнөм, билем. Эмне мурда кисарт жок болчу, азыр кисарт бар. 2 жыл алдын кисарт жок болчу да бизге өтө жеңил болчу. Таксиге орнош Кыргызстандан келип эле таанышың болсо, сразу квартирага келбей туруп, такси машинаны арендага алып, дальше үйгө машинада келчү элек да. Азыр андай болбой калды. Азыр уже кисарт деген нерсе бар, нерсе документация тоже. Ошол нерсени жасаш керек. Кисарт деген уже официальный болосун. Кисартты жасап туруп, уже таксиге чыгыш керек да. Кыйын эле. Ал кисарт боюнча эгерде адам өзү чуркаган болсо, несудимость күтүп, госуслуга подтверждение кылып, ошо бир тойлы убакыт кетет. Анан эми ал нерсени биз жасайбыз. Бизде бар ал нерсе, бизде бир 2-3 саатта ошол маселелерди чечсек болот. 2-3 саатта уже кисарт ачып бересиз. Кисарт ачабыз. Андан сырткары биздин мекендештерге дагы көп кыйынчылык болсо керек. Көбүндө жанагы заблокировка аккаунта болуп калат. Ошолорду сиздер ачасыздарбы, ачпайсыздарбы? Аккаунт боюнча биз ушул күнгө чейин айрым водительдерге ачканбыз, ачып келебиз азырга чейин. Именно аккаунт менен заниматься болбойбуз. Кээ бир водительдерге ачып беребиз. Сурап калса, биздин паркта иштеген водительдер болсо, башка болсо, ошол жардам берип эле ачабыз. Эгер сиздердин паркыңыздарда иштейм деген болсо, обязательно документтердин баарынан жардам бересиздер. Документациядан жардам беребиз. Бизде документтер эмне документтер? Бизде кисарт ачып беребиз, аккаунт, биз аккаунт ачабыз. И анан тарифтер, детский тариф, комфорт плюс тарифтер бар. Ошол тарифке мисалы экзамен тапшырып, тест тапшырып, андан кийин видеозвоноктон чалат, после этого ачылат да аккаунттарчы. А биз без экзамена аны ачып беребиз. Без экзамен кандай болуп калат ошондо? Сиздер официальный болот, эч кандай блок болуп калбайт. Блок болбойт. Сиздер жардам бересиз. Биз өз жардам берип ачып беребиз. Анын секретин айтпайын кой. Анда азыркы учурда таксопарк новый век деп ачыпсыздар. Новый век, жаңы доор дегенди билгизет бул негизи. Анан ушул сиздерге азыр машина барбы сиздерде таксопаркыңыздарда же эми алып чыгасыздарбы? Биз таксопаркты азыр күнгө чейин уже водительдер подключение кылып подключение иштегенбиз. Азыр уже биздин адам баласы да бала басып эрезеге жетип 7 жашта барып мектепке барганда эле биз дагы эми 7 ай болуп деңгээлибиз жетип десек болот, оборотубуз жетип ошол машина алганга. Уже кече жакында банктарга заявка бердик. Банктар уже чалышты баштады эле, заявка берип азыр машинаны күтүп атабыз. Ушул күндө машиналарыбызды күтүп атабыз. Жакында уже машиналар келет, вукко берели деп атабыз. Ошол эле банктын алган ошол график менен, ошол баа менен
эми биринчи алгандарга бөлүшөсүз. так что даяр болуп турсаңыздар болот. Биз жакында машина бизде болот, угуп калам дегендерге эң жеңил шарттарды кылып беребиз уже. Мынакей урматтуу мекендештер, негизи ар бир нерсенин баягы биринчи ачылышында көп нерсени арзан кымбат товарларды арзан беришке аракет кылат. Ошол себептен азыркы учурда биринчи чыкканына баягы биринчи выкупка чыгарасыздар машинаны. Ошол себептен ушул экранда көрсөтүлгөн номерлерди сохранить этип коесуздарбы, жазып коесуздарбы? Выкуп чыккан маалда уже чалса, биринчилерден болуп алсаңыздар, негизи саналуу эле машиналар чыкса керек биринчисине. Ошолордун ээси болуш үчүн ушул номерлерди калтырып сохранить этип койсоңуздар болот өзүңүздөргө. Андан сырткары азыркы учурда канча адам иштейт сиздердин таксопаркыңыздарда? Бизде күнүнө ушу 100дөн көп водитель чыгып иштейт линияга. Анан не только Москва, Екатеринбургтан, Питерден, то есть по всему Россию бизге грузовой тарифтер кошулса болот азыр иштеп. Грузовой тарифтер автокурьерлер, такси бүт бар. Ушу Яндекске тиешелүү баары бизге байланышып кошулуп бизден заказ алып иштесе болот. Биз баарын кошобуз. Биздин пайыздар боюнча айта кетейин, парковый самозанятыйга азыр 2% бизде. Анан акча чечүү эң жеңил Яндекстин өзүнөн, Яндекс Го'нун өзүнө чечет акча. Ал эми парковый самозанятый болгонго чейин 3%, ооба. Парковый самозанятый болгонго чейин 3%. Дагы айта кетчү нерсе, эгерде ушул видеону көрүп кошула турган водительдерге 5 күн бою пайызсыз, эч кандай комиссиясыз таксопаркта иштесе болот. Без комиссиясыз, ошондо түшкөн акчасын өзүгө калат. 5 күн. Комиссия без комиссия таксопарка. Мынакей урматтуу мекендештер, өзүңүздөр уккандай эле, өзүңүздөр көргөндөй эле, көпчүлүк таксопаркта негизи 2 күн, 3 күн же 2 саат, 3 саат күтөсүң да. Бул новый век таксопаркында сиздер автоматически түшкөн акчаны чыгарып алсаңыздар болот экен. Эч кандай күтпөйт, Күтүү жок. Автоматически сразу чыгат. Бул дегени Яндекстин официальный партнеру дегенди билдирет. Парк уже сертификациясы бар деген нерсени билдирет. Анда эмесе бул жерде дагы биз буга чейин сүйлөштүк эле бизнес класс тууралуу да. Бул өзүбүздүн мекендештерге өтө кызык болсо керек. Бизнес класста экономдо иштеп жүргөндөргө да кызык болсо керек. Анан эң иштейм дегендерге да кызык бул. Себеби жакшы машинада жүрөсүң. Мерс, баары комфорт. Ошол тууралуу азыр сиздерге Темурлан байке айтып кетсин анда. Кандайсыз? Жакшы, салам алейкумдар. Ошол сиз өзүңүз бизнес класста иштейсиз. Өзүм 2 жылдан бери бизнес класста иштедим. 2 жылдан көп десем болот. Ошол топтогон 2 жылда тажрыйбамды элдерге бөлүшөйүн деп ойлонуп ушул ишти кылып атабыз азыр. Азыркы учурда сиз бизнес класстын бир жакшы жерин айтыңызчы, мындай көпчүлүгү кызыгат да, экономдо иштегендер да кызыгышы мүмкүн. Канча акча табасыз? Если не секрет. Если не секрет, ар кандай айтсам силерге, эми жалп колонбой, эртең менен чыгып, кечке чейин иштеген адамдар бүт баарында эле көп эле ошонтип эле иштейт таксиде. 15-20дан үйдө иштесе болот негизи. Спокойно. Күнүнө спокойно. Если өзүң машинаң болсо, андан да жакшы да, өзүң да. Например, айына примерно где-то 350-400 спокойно да, өзүң машинаң болсо, өзүң машинаң болсо. Анан арендада болсо 600 миңге чейин табасың, күндө. Аренда болсо, конечно, ошондой болуп калат да. Көп убакыт иштегенге туура келет арендада. Сиз өзүңүз экономдо иштеп көрдүңүз беле негизи? Экономдо көп жыл мурун иштегем. Ошондо азыр салыштырсаңыз, бизнес класс жакшыбы же эконом жакшыбы? Конечно, бизнес класс жакшы да. Бизнес класста биринчиден кисарт, путевой лист, эч кандай документ кереги жок. Болгону праваң 3 жылдан өйдө болуш керек. Аккаунтуң ачык болуш керек. Дресс-кодуң болуш керек. Машинаң подходящий болуш керек. Болду ошол эле болгону. Ошол бизнес класска кантип киргени жардам бересиз? Ошол азыркы учурда ошол обученияны ачыпсыз, Ооба, обученияны ачтык. Бул эми мындай да. Көп водительдер мен иштеп жүргөн маалда келип жаш эле балдар келип сурайт. Кандай кирем байке, кандай кылам, кандай кирсе болот, эмне керек. Көп маалымат жок да. Бирок
сайттарда маалымат бар, Яндекстин официальный сайтында бүт маалымат бар. Баары Бирок жазылган. ошону жазылган, окусу келбейт да, эч ким үйрөнгүсү келбейт. Анан ушундай маалымат, туура эмес маалыматтарды алып эле, бат эле тест тапшыра алып эле өтө калам деп эле ойлойт. На самом деле көп эмелер бар, стандарттар бар. Разный ситуациялар болот, алардын баарын жатташ керек да. Анан ошолорду жаттап, эметкенден кийин видео интервью болуп, тест берип өтсө жакшы болот да, өзүнө дагычы. Көп кээ бирөө бар, например, бир тааныштардан 6 жыл өттү, билесиз, 6 жыл экзамен тапшырды. 6 жыл экзамен тапшырды ошондо. Эми жаш эле бала. Ошол туура эмес маалымат жоктугунун айына тапшырып атат да. Көрдүңбү, туура эмес маалымат. А биз ошону туура маалымат элге жеткизели деп, элдер кичине кыргыз элиндагы даражасын көтөрүп кечке экономдо иштеп жүрө бербей, мындай таза жакшынакай кийинип, жакшы машиналерди айдап, мындай кичине орус туугандарга дагы мындай үйдө даражабызды көтөрөлү. Вот ошон үчүн ойлонуп ушундай ойлондук да. Бул Москвада негизи мындай жок да, пока что. Эч ким үйрөтүп, бирөөнү үйрөтүп, мындай үйрөткөнү уккан эмесмин. Элдин баары эле өзү эле өтөт да, сайттан. Өткөндөр деле көп, толтура эле өтөт баары эле. Бирок ошо андан көбүдө да маалымат жок да, ушундай. Мынакей урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле өзүбүздүн эле байкебиз Тимурлан байкебиз, Рахман байкебиз өзүбүздүн мекендештердин өнүгүүсүн эле каалайт да, негизи жакшыраак. Экономдо эле эми 5 жыл 6 жыл иштеп жүрө бербей, бир аз өнүгүү максатында жардам катары ушул азыр обучающий мындай центр десек деле болот. Сиздердин ачыптыр, ушул жака келип, эгер сиздер экономдо иштесеңиздер дагы бизнеске өтөм деген ойлоруңуздар болсо, же сразу эле бизнеске кирем деген болсоңуздар, эгер стажыңыздар болсо, ушул жерге келип окуп кетип үйрөнсө болот экен, Конечно. Так, ушул жерде бир нерсени айтып коеюн, баса белгилеп. Эгерде кээ бир инсан ошо өзү даярданып, дресс-код үстүндө костюм шуму жок өтө албай жүргөн болсо, бизге келип бесплатно эле келип, бул жакта бизде костюм шумдар болот. Ошолдон кийип көрүп өтүп кетсе болот. Бекер эле эч кандай акчанын кереги жок. Негизи алыштын эле кереги жок. Бизге келсин, биз менен ушул офисте костюмду кийип, бул жакта отуруп, экзамен өтүп кетсин, пожалуйста. негизи ошол экзаменде дресс-коду жок болсо да өткөрбөй коет, да? Обязательно кийип отуруш керек экзаменде да? Экзаменде, ооба, видео интервью чалганда обязательно кандай эмеде стандарт бар да, дресс-код, ошондой болуп кийинип туруш керек да, чтобы чалганда көргөзүш үчүн удостовериться, что мен кийим бар, иштей элем дальше дегендей да. Бизде андай ошол кийимдердин баары бизде бар, өзүлөрү кийип, убара болуп, сатып алып, анан өтпөй калып деген жок болбойт андай. Эгер сиздерде дресс-кодуңуздар жок болсо, бирок экзаменге даярмын деп өзүңүздөргө ишенсеңиздер, ушул жерге келип, бесплатный дресс-коддордон кирип, костюм шумдардан кийип, ошол видео интервьюдан экзаменден өтүп алсаңыздар болот экен, урматтуу мекендештер. Жана Темурлан байке, ушул обученияны канчага окутасыз? Бул обученияны эми биз ойлонуп көп жерде, например, ар кандай сумма алат экен, көп жерде 20 000 алат экен, кээ бирөө жардам бериш үчүн, кээ бирде 20-30 000 алат экен, еще өтпөй алгандар да бар экен аяктан алып. Биз болгону 10 000 сом, 10 000 рубль кылып атабыз. Ошол 10 000 рубльдин ичинде бүт өткөзүп беребиз деп прям мындай гарантия деп айтпайбыз. Бирок өзү аракет кылыш керек да адамдар келгенден кийинчи. Анан мен акча төлөдүм, анан өткөзүп болбой калат да. Кичине аракет болсо, ар жактан да оңой эле ал, эч кандай оорчулугу жок мунунчу. Болгон туура маалымат жеткириш керек. И ошо стандартты туура өткөзүп эметсе, колдонсо эле оңой эле ал, эч кандай кыйынчылыгы жок. Темурлан байке, азыр биздин көрөрмандар көрүп алып азыр шок болуп атса керек. Негизи Москва шаарында негизи таксиге кантип үйрөнөт деген училищалары барбы деген ойдо да. Анан негизи канча окушат буга? Буга деген 3 күн окуса жетиштүү, 3 күндө жетиштүү. Например, бул экзамен, видео интервью понедельник, среда, пятница чалат да. Биз, например, воскресенье келди, понедельник, вторник, уже среда, уже видео интервьюга даярдайбыз да, уже даяр болот. Анан бизде эң кызыгы эме, биздин өзүнүн менеджерлер бар. Ошо пробный видео интервью кылып беребиз. Например, элдер келип анан коркуп чалганда андай эме болбосун, потеря болбой, өзүн жоготпой, өзү отурат, биздин
менеджерлер чалат. Ошол, например, тест тапшыргандан кийин, андан кийин отдельный эмелер чыгат. 13 нестандартный ситуациялар чыгат да. Ошол 13'ün ичинен 3 же 4 эмес суроо берет видео интервьюдачы. Ошо 4 суроодон биздин деле менеджер ошо Яндекстин эме сыяктуу эле сотрудники сыяктуу эле биздин сотрудник чалып, как Яндекс сотрудник катары видео интервью кылып, пробный кылып, анан если ошибкасы болсо, биянар туура эмес болуп калды, биянар мындай кылып алат деп, анан видео интервьюнун точно чтобы 100% өткөн деп Сразу өтүп ишке ишке келгенде кылсак. Значит, блогер кылып да баягы камерадан сүрдү, өзү негизи камеранын сүрүү өтө жаман да. Баягы камерада отурган, сөздөрүң таппай каласың, андай болот. Тем более биринчи жолу адам таксиде иштеп жүрүп анан мындай видео музыка сүйлөсө, сүрдү болот. Ошону жок кылыш үчүн сиздердин даяр менеджериңиздер бар. Тоже как Яндекстин операторлору чалгандай. Ошондой сыяктуу эле, ошо WhatsApp'тан чалып, азыр болсо эмеден чалып калды. Прям Яндекс Продан эле мурда WhatsApp'тан чалчы. Азыр обновление болгондон кийин Яндекс Продан эле чалат да. А биз WhatsApp'тан чалып, типа как эме сыяктуу эле, оператор сыяктуу эле өткөзүп. 10% теория, 90% практика деген ушул экен да. Чалып үйрөтүп, одначало до конца дегендей дресс-коддоруну бая айткандай эле берет экен баарын ушул жерде кийип, баарын бекер бар. Өзүңүздөр да билсеңиздер керек, именно бизнес класска өтөм деп экзаменден кыйналып жүргөндөр негизи көпчүлүгүнө кайрылса керек. Анан кээ биркилери негизи 35 000, 25 000 ар кандай болот. Азыркы учурда бул байкелер эң арзан ценаны коюп тур негизинен. Мен деле ушул нерсеге кошулам. Мен деле тааныштарым бар негизи, ошондой кээ бир жерде досторум өткөрөм деп бирок кымбатка өткөрүшөт да. Ушул жерге арзаныраак өткөрүп, и при этом гарантированно өтсө болот экен. Анан айта кетчим, эме көп кайрылат да, өтүп бересиңерби деп да кайрылышы да мүмкүн. Например, биз акчаны төлөп коелу, 10 000 эмес, 20 000 берип коелу, биз интервью бербейли болду. Желательно өзү өткөн жакшы да. Например, бирөө өтсө, анын ордуна өтүп койсо, ал блок болуп кетет да. Зачем анын пожизненный блок? Андан өзү спокойно 3 күн окуп, успетпей калсаң, өтпөй калсаң, келип дагы үйрөтөбүз до конца. Дагы ошибкаларды эмне ошибка кылдык? Ойлонуп. Значит, урматтуу бекендештер, көп ойлонбоңуздар, 11 жыл окубайсыздар, 5 жыл окубайсыздар, болгону 3 күн эле окуп туруп, даяр болсоңуздар, уже бизнес класска өтсөңүздөр болот экен. Темурламайга айта кетсеңиз, негизи ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы бар дейт го, оңой иш жок негизи. Ошол себептен азыр мен сиздерден бирден сурайын дедим эле. Комфорт плюс жакшыбы же бизнес класс жакшыбы? Кайсы бириде заказ көбүрөөк болот, кайсы бириде азыраак болот негизи? Негизи азыр эме бизнес классты чоң эконом деп коет. Конечно, бизнес жакшы да, анткени бизнесте заказ батыраак берет, чем комфорт плюска караганда. Аэропорт, мисалы аэропортто эле алсам, мен иштеп жүргөндө комфорт плюстагылар киргенде жаман эле комфорт плюс болуп кетти да, азыр элдин баары элечи. Анткени бизнеске көп өткөнгө мүмкүнчүлүк көбүнчөсүндө болбойт, болбой алат, может өтө албай алат ушу жетишсиздик маалыматтан айганчы. Анан бизнес класс жакшы, конечно. Бизнес класста жанагы эшигин ачып бер, андай мындай деген жерлер кандай? Өзүнүн эмелери бар да, стандарттары. Ошо стандарт менен эле иштеш керек. Эшикти ачып бериш бул эми оорчулук деле эмес. Ким чыгып уялбастык, бул менин жумушум да, сенин да жумушуң болот, иштеп калсаң. Анын оорчулугу уялбаш керек да, андай нерсени иштеп аткандан кийин. Ачып берип коюш эчтеке эмес. Анан көбүнчө учурда эле ошо айтат да, ачып бересиң постоянно, ушул чыгыш керек, жабыш керек, андай деле эмес. Көбүнчө учурда өзүлөрү эле ачып, клиенттер өзүлөрү жабып эле, өзүлөрү чыгып кетет. Көбүнчө учурда жазып коет. Открой дверь самостоятельно деп. Ошондой эч кандай мыякта кыйынчылык жок, эшикти ачып берип, жаап коюш, чыгышына болуп жакшы да, эшикке чыгып свежий болуп демалып кечке эле отура бербей. Ошол эле машина менен по пути тойлор болсо да кетип кала бересиз. Конечно, ошол эле эч кандай путеводитель кереги жок, гаи токтотот эле, путеводитель калып калды эле, жазбай калдым эле деп ойлонуштун кереги жок. Өзүң машинаңда эле айдадың, оталдың, кеттиң, праваңды алдың, СТС'ин алдың, страховкаң безинбейт болду. Ошол эле болгон. Эч кандай тоскоолдук бизнес класста жок. Наоборот, ошол ошак жагынан плюс да, ошо комфорт плюска караганда жакшы ошо. Бизнес класска кирген адам гаилерди уже
түш көрбөй койсо деле болот экен. элек түш көрбөй эле болсун. Мен 2 жыл бою айтадым, көчөгүнү мына көчөгүндө эми мурда күнү эле токтоттум эле. Например, серьезный болду элечи, мындай биринчи жолу нарушение кылдым. Мына серьезный токтоттум. 2 жылдан ашык иштеп атам ошол. Ошондо 1 жол, 2 жылдан бери 1 жол токтоттум. Эми Анда да бузганга бузбайын деп айдайм, конечно. Кээде болуп калат ушундай ситуациялар. Бирок бизнес класстан эмелерди гаишниктер токтотпойт көп. Чем обычный лицензиясы бар таксилердин канында. Экономда иштегендерге обязательно питөө эле сиз айткандай түшүнө кирип чыгат. Унутуп калдым, каерде сааты бүтүп калдыбы деп ойлонбойт. Ооба. Анан ошол эң главный ушул бизнес класста ультима тарифинде аябай эме айташ керек. Кандай айтсам, правила менен айташ керек. Көп биздин мекендештер азыр ушул правиланы билбегендин айынан авария болот, ДТП болот, заказды шашып пакпактан жеткизейин деп таштайын деп кокус кырсыктар көп болуп атат азыр. Ошол если ушул бизнес класста өтүп иштесең, өзүң эле спокойно болуп каласың. Нервиң деле спокойно болуп калат, спокойно да ошол көнүп каласың. Азыр ушул тууралуу биздин мекендештер да уже толук маалымат алды окшойт. Бирок баарын эле бир суроосу бар болсо керек. Машинаны таап бересиздерби, алып бересиздерби, экзаменден өткөрүп бердиңиздер, бирок машина проблема болушу мүмкүн да. Ошол жагы. Машина боюнча мен суроо жооп берип кетейин. Машинага таксопарк иштеткен бизде партнерлор бар. Ал партнерлордон бизде ошондой эле эконом, комфорт плюс бизнеске чейин машиналар бар, партнерлор бар. Эгерде керек болсо биз ал жагынан жардам беребиз. Машинаны таап бересиздер, экзаменден да өтүп бересиздер. Комбо пакет бул жагы. Эч кандай кыйынчылык болбойт. Келип, жакшынакай үйрөнүп кетсе, өзүлөрүнө жакшы. И жакын арада Яндекс эме деп атат да. Могу карантин болбодубу? Ошондо Яндекс видео интервью кылып койгон. Уже жакын арада өзүнүн Яндекстин офисине барып, бизнес ультима тарифине экзамен тапшырат да. Өзүнүн офисине барып. Анда уже кыйын болуп калат уже аяктан менин угушум боюнча мурдагы байкелер тапшырып жүргөн айтып атат. Биз, например, 20 бала кирсек, 20 баланын арасынан 2-3 өзүлөрүп жүрсүк. Мүмкүнчүлүк ушул өтүп алса, ушул жылга чейин өзүлөрүнө жакшы да. Өтүп койсо, аккаунт ачып койгон тура берет. Калган маалда иштеп алса болот да. Мынакей урматтуу мекендештер, совершенно секретный нерсени уже айтып койду десем болот. Себеби тиги офиске баргандан кийин ал жакта вряд ли өтөсүн деген очень кыйын болсо керек. Конечно, аяктан под наблюдением болуп турасың да. Там сотрудниктер как положено текшерип, эч ким сага жардам бербейт, муну кыл дебейт, муну кылып койчу деп айланайын деп. Ошол себептен азыркы учурда онлайн болуп атат экен, ошону колдонуп алыш керек экен биздин мекендештер. Урматтуу мекендештер, жалпыңыздарды ушул биз менен иштешүүгө чакырам. Келиңиздер, биз менен иштешиңиздер. Колдон келген жардамды биз беребиз сиздерге. Жана ошондой эле новый век биз чоңое беребиз. Буюрса ушунча чоңойдук, дагы чоңоебуз. Образовательный центр новый век деп мына кичинекей бир школаны ачтык буюрса ультима тариф боюнча. Эми эгерде сиздер чындыгында ушу таксиге иштейм деп ушул аккаунттан же болбосо эмнелерден путевой лист, тарифтерге экзамен, обычный эле тарифтерге экзаменге кыйналсаңыздар, кисартынан кыйналсаңыздар, бизге чалыңыздар, биз ошол маселелерди ачып чечебиз. Дагы бир суроо калып кетиптир десеңиз, путевой листиңиздер бекер болобу же кандай болот? Могу сиздердин таксопаркыңыздарда иштеген. Биздин таксопаркта иштеген мекендештерге путевой листти биз бекер беребиз. Ал эми башка жакта иштегендер болсо дагы кайрылыңыздар. Алар менен сүйлөшөбүз. Такси боюнча любой проблема болсо чалса, баарын решать этип бересиз. Буюрса колдон келишинче баарын чечебиз. Бизде 24 саат бою телефон иштеп турат, диспетчерский. Байланышып, ал жактан кошулуп иштей берсеңиздер болот. Баса жана жогоруда айтып кеттим. Жаңы кошулган ушул каналдан көрүп кошулган мекендештерге 5 күн бою биздин таксопаркта комиссиясыз иштөөгө мүмкүнчүлүк берилген. 5 күн иштесеңиздер, өзүңүздөргө дополнительный заработок болот, ал деле 5 күндө жакшы эле акча болуп калат негизи. Ар бир адам жыйынтык чыгарып алса болот. Демек ошол паркта иштесең болобу, акча чечүү жагын текшерип алат кааласа. Урматтуу мекендештер, Новый век таксопаркына обучающий школуна келип, обучение алып кетиңиздер. Ар бирөөңөр келсеңер, индивидуальный консультация алып,
жакшынакай узатабыз. Анда эмесе урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле, өзүңүздөр уккандай эле ушул жерге келип, эгер сиздерге кандайдыр бир жардам керек болсо, такси сферасында, эгер сиздерге кисар таштырыш керек болгон болсо, же болбосо жана бизнес класска кирем деген болсоңуздар, индивидуальный консультация алып, ушул жерден толугураак маалымат алып кетсеңиздер да болот экен. Эгер сиздерде 10 миңиңиздер жок болсо да, мындай по пути келесиздерби, же жолуңуздар ушул жака туш келип калабы, келип бош убактыңыздар болсо да ушул жерден маалымат алып кетсеңиздер болот экен. Өз көзүңүздөр менен көргөн негизи жакшы. Бул офис негизи барбы, жокпу деген сөздөр да болушу мүмкүн. Ошол себептен өзүңүздөр келгениңиздер негизи жакшы болот. Байланыш телефондору экранда көрсөтүлгөн, адрестери экранда көрсөтүлгөн, чалып байланышсаңыздар 24 саат 7-ге без выходной сиздерге жооп берет. Жана ошондой эле жанагы айтып кеткен 5 күндүк баягы без комиссия заказ алам дегендерге биздин промокодду айтсаңыздар, Москабар жана Тез базар KG YouTube каналынын бирөөсүн айтсаңыздар, ошол акция сиздерге беришет. Анда эмесе урматтуу мекендештер, лайктан басып катталып достор менен бөлүшкөндү унутпайбыз. Баарыңыздарга ийгилик. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвада хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.